Команданы Супернова. Силер менен ойнойбуз. Студенттер арасында ОШМУнун 85 жылдык мааракесине карата ОШМУ кече жана бүгүн аттуу брейринг акыл таймашы болуп өттү. Таймашка университеттин факультет коллеждеринде билим алып жаткан студенттерден 13 команда катышты. Биз таймаш жөнүндөгү жарыяны жалпы факультеттерге таркаттык. Алар өздөрүнүн студенттерине жайылтышып, анан ар бир факультеттен ушул бизге тарбия иштери боюнча замдекандар жардам беришти. Команданын куралышына алар бизге алдын ала катталышып, өзү командалар аябай көп болуп кетти. 20дан ашуун команда бизге заявка берди. Бирок биз алардын арасынан бүгүн 13 команданы гана ойноттук. Бүгүнкү оюн студенттерге аябай жакты. Алар өздөрү дагы пикирлерин билдиришти. Бүгүнкү оюндан алар өтө көп университет жөнүндө маалымат алышканын жана ушундай оюндар көп уюштурулуп турсун деген өздөрүнүн сунуштарын айтышты. Таймаш 3 тармактан туруп тематикалык, логикалык жана варианттуу суроолордун алкагында болду. Татаал болот деп күткөм, бирок бул логикалык жактан мындай ойлонгондо таба турган суроолор болду. Машина, ОШМУ, желек боюнча келген суроосу мен үчүн эсте калды. Бүгүнкү оюн тууралуу айта кетсем, оюн аябай жогорку деңгээлде өттү. Мындай формат болгон эмес. Дагы да жакшырта турчу нерселер бар. Мисалы, ушул бүгүн ошол ОШМУнун 85 жылдыгына арналып ОШМУ боюнча болду. Суроолор жаланган ОШМУ эми ушуну мисалы ар бир факультеттерде, мисалы атайын бир категорияларды кошуп, ар ушул тармакта ушундай оюндарды өткөрсө менин оюмча туура болот. Ар бир курама командада 6дан студенттер катышып, жыйынтыгында биринчи орунду Акыйкатчы аппаратынын Акыйкат командасы, экинчи орунду бизнес жана менеджмент факультетинин ГМУ командасы жана үчүнчү орунду тарых жана социалдык иштер факультетинин Чынайт командасы ээлешти. Жеңүүчүлөргө диплом тапшырылып, мыкты оюнчуларга эрудит студент, эрудит команда номинациялары тапшырылды. Жеңебиз деп ойлогон эмеспиз, бирок команда өзүнө ишеничтүү түрдө келишкен. Себеби буга чейин 3 жылдык тажрыйбасы бар оюнчулар катышты. Команданын түптөлгөндө негизи 3 жыл болгон. Эң алдыңкы оюнчуларыбыз катышты. Команданын ичинен өздөрү сыналып, өзүнө ишенген оюнчуларыбыз келип катышып кетишти. Оюндун максаты студенттердин университеттеги жетишкендиктерин, бай тарыхын даңазалоо, достук мамилени жана биримдикти чыңдоо болуп саналат. 5 баскычтуу деп биз кайсыларды айтабыз?